Салам. Бирок айтпа дейин да атын. Алар өзүлөрү менден сурабайт да, ойнойлу жөнөйлү. Чоң бакыт сен жүргөнү. Эмгеги кайрып берсеңде. Ызычууга түшүп келип калды бир аз. Эшке көчөгө чалбай калдык, көп чалбай калдык да. Түзө турупбуз жаңы болсо. Мындай учурашат да сагынышып. Досторго сагынат. Жолуккан кандай жакшы. Жолуксак кандай жакшы. Ушул дүйнө кең дүйнө да кең дүйнө. Телегеи тең дүйнө да тең дүйнө. Атам менен апамды мен жакшы көрөм. Медиордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен экран аркылуу амандашып жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Аты жөнүм Айсулбек Болсун кызы жана ошондой эле бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштырып өтөйүн. Апакем ырым менен көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк тапкан жана ошондой эле эстрада ырчысы Ишен Назаров жана анын ширин таланттуу кызы Адеми Урматбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, келип кетип жүрдүк го. Кубанычтабыз көрүшкөнүбүзгө ушу амандашалы жалпы көрөрмандар менен. Кудай берсе бир жакшы маек кылалы. Ооба, буюрса. Адеми, сен эртеден бери эмне жумуш кылдың бул жака келгенге чейин? Канчада турдуң? Канчада? Ошону билбейт да, Иши кылып турдуң, жакшы. Биздин анча-мынча тааныбаган көрүүчүлөрүбүзгө өзүң жөнүндө кененирээк айтып берсең, канча жаштасың? 5 жаштасың. Канча бир тууган? Бир сенден башка дагы бирөө бар, Ооба. Азаматсың. Ишен мырза, өзүңүз жөнүндө анан азыркы учурда чыгармачылык кандай нукта кетип атат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы эле эл катары эле биздики эл катары эле кетип баратат акырында чыгармачыл адамдар ошо. Кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңылык бизге ошол жаңы клип, жаңы ыр болсо эле ошол эң бизге аябай чоң жаңылык болот. Иштегенибиз, аракет кылганыбыз ошол дагы ыр жаздырып атабыз. Адеми экөөбүз азыр ушул учурда бул жактан чыгып алып кудай берсе дагы студия курабыз. Кайра эле. Жаңы ошол дуэт жазып атканбыз ошол чыгарманы. Клип качан күтсөк болот сиздерден? Ушуларыбызга клип тарталды атабыз. Эч жака чыгарбай туруп. Ырдын аталышы кандай болуп калат? Ошо ырдын атын дагы жакшы кое элекпиз негизи. Эмне кылып кандай атты коюшту дагы билбей жатабыз. Ошол жалпы балдардын атынан балалык тестте балдардын атынан ырдайт, мен ошо ата-энелердин атынан ырдайм. Ошо кандай тема коюшту билбейбиз. Билбей жатабыз да азыр. Бүгүн кудай берсе ошо түшүргөн барабыз, анан ошол чыгармага клип тартып бироталардан чыгарып алды атабыз. Негизи эле ошол дуэт жаздырганда кичинекей эмес, чоң адам деле кыйын болуш керек. Тону, тембри туура келбей дегендейчи. Кандай болуп атат? Жаңылышып окшош эле да, бирок көп кыйынчылык болбой эле атат. Кыйынчылык болбой атабы Адеми? Кыйынчылык деле жок. Анткени Адемиден чоңураак бирөө болсо, же чоңураак үйүнө өзгөрүп калган бирөө болсо, бир аз анда кыйналышы мүмкүн. Булар үйүнө аябай чыйылдап жете турган жерге жете турган багы, анан үстүнө мен экөөбүз кандай негизи кыйынчылык жок болуп атат да. Мен үчүн Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Улуу Төр кафеси. Эгерде сиздер жагымдуу бир маанайда жакындарыңыздар менен отуруу максатында ушундай бир кафе издеп жүргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө келиңиздер. 2 кишиден 20-30 орундуктагы атайын банкетный залдар дагы бар экен. Аябай тамактары даамдуу жана ошондой эле сиздин чөнтөгүңүзгө аябай ыңгайлуу. Чын албетте биз жок дебейбиз. Бул Улуу Төр жаңы ачылыптыр. Буга чейин 5 бармакка келип жүрчүбүз. 5 бармактын жанында ушул бир кишиники келип даамсыздаңыздар болот. 5 бармакты биз мактоо азак деле жеп көргөн болушуңуздар керек. Албетте келиңиздер, Улуу Төр кафесине күтөбүз сиздерди. Ооба. Сон. Сен негизи ушул ырчылык чөйрөдөн башка да кайсы нерсени жакшы көрөсүң? Куурчак ойнойсуңбу? Жок, ойнобойм деле. Такыр ойнойсуңбу? Мен повар болуп иштегим келет да. Повар болуп? Ооба. Ошо игрушкаларымды чачып ойнойм. Бирок кукланы бача ойнобойм. Эмнеге жакпайбы сага? Жок, аны үчүн скучно болот, даже аларга үй даярдаш керек. Үй даярдаш керек, кыйын, Азаматсың. Анан сенден кийинки сиңдиң бар эмеспи? Аны ойнотосуң?
Жардам бересиңби? Ооба, жардам берем. Бирок менде бир эле симди бар да. Бир эле симди бар. Аны ошону ойнотом, жыргатам. Жакшы. Негизи эле сен TikTok тармагында дагы ушул интернет жылдызына айланган кыздардын катарындасың. Ошол TikTok жөнүндө айтып берсең, кантип тартып калдың? Менде ошо TikToкту көзү эле тартып калдым. Сага жагабы тарткан? Ооба, тарткан жагат. Акыркы трендтерди кантип таап аласың? Акыркы трендтерди издеп эле тарып. Өзүң издеп эле? Алар болсо жаңы трендтер чыгат, бирок мен аларды билбейм вообще. Билбесем деле чыга берет. Ошондойбу? Канча катталуучуң бар? Подписчиктериң? Подписчиктерим көп бар да. Алар сага кат жазышып турбу? Комментарий жазат. Ооба, жазат, көп жазат. Эмне деп жазышат? Сулууңуз, шириңиз деп жазат. Шириңиз, сулууңуз деп, азаматсың. Анда көп көрүүчүлөрдү күттүрбөй эле сиздерден бир жагымдуу чыгарма болсун, анан ары сөздү улайбыз. Кайсыны тап беребиз, адемисин айтып турабыз. Жумуштан чачап келдим. Ошол болсун, Ак тилек деген чыгарманы тап берели. Жарык нур болуп көрүнгөн, жаз болуп дүйнөм төгүлгөн, карегимсиң кызым, акылга акыл булаган, атоо деп барын сураган, данегимсиң, белегимсиң. Жумуштан чачап келдим. Устагы токмуду кийип, ойлой берем. Дайым, жакшы окуп эмес сабагым. Чоңойсом өзүм багамын. Меккеге алып барамын. Ата сизди. Кудайым берсин тилегин, чоң бакыт эсен жүргөнү. Эмгегин кайрып берсем деп, согуда дайым жүрөгүм. Жаркылдап күлүп жүрө бер, жашоонун шаңын сүрө бер. Ар күнүң бакыт бир менде, өзүң Атакем асыл атакем, бар болуп узак жашасын, эркелетип. Сиз барда канат байлагам, жомоктой болуп айланам. Атам менен, апам менен. Күлсөң жан обондой, көздөрүң балбул коёндой, кичинемсиң. Абалым сурап тынбаган, атоо деп таңданырдаган, үйүмдү бүтүн мурдаган ширинимсиң. Кудайым берсин тилегин, чоң бакыт эсен жүргөнү. Эмгегин кайрып берсем деп, согуда дайым жүрөгүм. Жаркылдап күлүп жүрө бер, жашооңду шаңдуу сүрө бер. Ар күнүң таттуу бир менде, өзүң менен. Ар күнүң таттуу бир менде, өзүң менен. Баракелде. Антыңыздарга таазим. Адеми, сен ушул ырларды кантип жаттап аласың? Кыйналбайсыңбы? Жок, кыйналбайм, бирок Сен тамга тааны элексиң да, туура? Анан кантип жаттап аласың?
Эми жаттатат да ушинтип репетиция кылып. Кайра ырдап чогуу ырдап ошондой болобу, жакшы. Ушул Ишен мырза негизи ушул аккан арыктан суу агат деп мына артыңыздан келе жатат. Сиз өзүңүз жаш кезиңизде канча жашыңыздан баштап ырдап баштадыңыз эле? Анан ата энеңизден кандай колдоолор болгон? Мен негизи ошо биздин үй-бүлөбүз ошол немеге жакын, музыкага ыржандуу десем болот. Бир туугандарым бүт баары ырдашат. Мен кичинекей кезимде, ошо Адемидей кезинде кызыгуум меники ушул убакта болгон. Биринчи класстарында комуз ойнузум ойноп калган. Өзүм ошо мектепте алипе майрамдарда оонурларды ырдап, саламдашып айтып. Биринчи класстарда, Биринчи класста. Аккордеонду деле ал кезде түшүнчү болчумун, бирок чоңдугуна байланыштуу көп аккордеон алым жетпечи. Бирок түшүнүктөрүм болчу ырдаганымда, ошо Адемиге окшоп тоңго түшүп. Сулук жакшыраак болчу да кичинекейимде. 5-чи класстарда аккордеонго кызык калдым ошо. Өттүм ошондон. Комуз ошондон бери ойной электим негизи. Алгачкы ошо комуздан башталган. Андан кийин аккордеон менен айылда көп ырдап жүрдүм. Эми айыл жер кезинде апамдар, атамдар колдогондо эми Жалал Маданият техникумуна таштырды, мен окуп бүткөндө. Ал жакта окуп өтүп, бирок окуй алган жокмун. Бишкекке бир барып келейин деп окуп өтүп, мен экзамен тапшырып койгом. Окуу башталар жылы Бишкекке бир барып келейин деп келип, ошо бул жакта калып калгам. Бул жакта 2 жылча жүрүп, анан тиги жактан окуумдан чыгып Бишкекке Бишарбешин атында Узбекстан университетине тапшыргам. Ошол жактан ырга кызыгуум, күчөп, ыр жастырганды кызыгып, ырчыларды көрүп, бул жактан кичине сезимде да алда ойгоно баштады. Ошондон бери ырдап калдык. Жогоруда айтып калдыңыз алгач комуз депчи. Негизи эле Адеми кайсыл аспапка кызыгат, мындай байкайсызбы? Адеми скрипкага кызыкчы. Ошон алып бериңиз дейт, скрипкага кызыгат, бирок аны алып келген бала кичинекейинде ар нерсеге кызыгат, бир нерсени көрүп калса эле кызыгып атат, анан 1-2 күндөн кийин эле кайра калып калат го. Садикке барып атасың, балакчага, э? Ооба. Ал жакта мугалимдериң жагабы? Ооба, бирок бир эле мугалим жакпайт да. Ошол жакта бир эле мугалим жагат, бирок аякта бакырчу да бир мугалим. Биз барсак эле ошо биринчи боло берет да, бакырган мугалимчи. Бакырганы жакпайт экен да сага, э? Такыр жакпайт, э? Азыр барбы ошол мугалим? Бар, ооба. Бүгүн бар деле да. Ошон үчүн барбай коерум. Кээде ал көрүп калса эртең сени урушпайбы? Урушпайт. Атын айткан жоксуң да туурабы? Мугалимдин атын айткан жоксуң, э? Ооба. Башкысы ошо атын айтпадың, э? Бирок айтып берейин да атын. Жок. Эртең көрүп калбасын камерада. Аны бүткөндөн айтып бересиң, э? Аны экран сыртынан айтып бересиң, э, буйрса. Анан ошонтип эле бизде ошондой болуп калганда. Ошондой экен да, жаман экен. Ушу берет кечке. Подружка боласыңар деп бар, э? Эртеден кечке эмне кыласыңар? Балакчада. Эмне? Тамак жейсиңер, уктайсыңар дагы? Биринчи келгенде каша жейбиз, анан экинчиден кашаны жеп бүтүп, анан кичине отуруп турабыз, анан ырларды ырдайбыз, анан слободно кылып, анан ойноп турабыз кичине, анан болгондо супту даярдайт, анан түшкү суп болот. Анан ошодон кийин суп ичебиз, анан уктайбыз. Анан турабыз, анан кайра каша жейбиз. Азамат, негизи сага кандай тамактар жагат? Макабы? Жанагы плов бар, бирок сабизи жок жагат да. Сабиз жакпайт, э? Сабиз жей албайсың. Азамат, досторуң барбы? Ооба, досторум бар. Кимдер? Аты жүзүнүп калсын угуп. Э? Салам да кой. Салам. Кайсы досторуң эле? Бирок айта албайт экенмин. Неге? Тарып кала беребиз. Жок, айта берейин, э? Айтар. Индира бар, Нагима бар дагы,
Азалина бар. София бар. Балдардан барбы досторум? Ооба. Ким деген балдар бар? Дос балдар. Эмурза бар, анан Ахмат бар, анан Анан негизи эле алардын эмнеси жагат? эчтеке жок бойт. Жөн эле досуңуз, О, жөн эле досум болот. Эчтекеси жакпайт, Сен менен ойнойбу? Ооба ойнойт, бирок алар өзлөрү машина ойнойт. Кыздар мени ойногочу десем ойнойт, бирок алар өзлөрү менден сурабайт да, ойнойлучу. Башын сен эле айта бересиң, ошончо жакпайт экен да сага. Жакшы. Ишенбаке, негизи эле ушул жакын арада, ушул жылдын башталышы менен сиздер биздин маалыматка ылайык Россия жергесине барып концерт берип келгенсиздер, Бейжан Темирхан болуп. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, кандай болду, кандай өттү? Негизи канчанчы жолу барышыңыз? Россия жергесине биринчи жолу чыгышым мен негизи. Бекжандын деле биринчи жолу чыгышы болчу. Деп барып келдик. Толкундануу аябай болду. Жолдо батар кеткенге чейин эле болгон. Башка жака чыгып жүрчүмүн. Ал жакта туугандар да көрүшүлөрүм көп болгон болчу, досторум дагы. Концерт негизи жакшы болду. Бая сен ырдап атканда ошол келген, салып концерт көрөбүз деп келген адамдар ошо сен менен кошо биргеликте ырдап бийлегендер аябай жакты мага. Чын бая өзүң ыраазы болосуң да, концерт чынында жакшы болса керек, ошо элдер аябай конокторуң, мисалы тоюңа чакырган келген конокторуң деле мисалы сенин конокторуң жакшы жыргап көңүлгө отуруп берсе, сенин ичиң жылып калат го, жакшы болгон экен. Ошонусуңарда эле концерт 2 шаар койдук, Москвага койдук. 2 күн Санкт-Петербург шаарына койдук. Кудай өткөзүн, жакшы болду концерт. Көңүлүмдө өдөй болду. Мындан кийин дагы барабыз деп пландар коюлду же? Эми неме тынчый беринчи согуш болупту. Биз ошол убакта да туш келип калдык да барып анан. Ушунча барып Москваны көп айлана албай калдык, көрө албай калдым. Негизи жактыбы Москва? Москва жакты, негизи экөө тең жакты. Анан согуш болуп аткан окуй квартираларына кирип атыптыр деп имиштер да чыгып кетет анан. Ызычууга туш келип калды бир аз. Эшке көчөгө чалбай калдык, көп чалбай калдык да. Анан бирок көчөгө деген эми көчөдө анан ар бир үйгө конок барып аттык негизи. Аябай ал жактагы досторубуз, инилерибиз, жалпы бир туугандарга да ыраазычылык билдире кетсек болот. Ошолорду ар жака коноктой берип, ушу көчөгө чыкканга да убакыт болбой калды да. Убакыттар болуп калды. Жакшы болду чындыгында концерт. Ал жакта мекендештерибиздин көздөрүнөн нелерди көрдүңүз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Кээ бирөө өзү ата-энесин сагынган, мекенин сагынгандар бар. Анан келип бир бугун чыгарып, күндө жумуш иштеп жүрбөй бир бугун чыгарып, бийлеп жыргап кетейинчи дегендерди да көрдүм. Чын эле ошондой болуш керек, ар бир ал жакта Москвада бар эле чет жака ушул жумуш менен барган кишилер түшүнүш керек. Негизи андай эле баягы өтө эмес, анан жакшы эле жашоонун көрдүм. Жакшы эле жашашат экен, сонун экен. Жыргаш эле кетишти келип. Темадан көп узабай, эми адеми тууралуу берели. Негизи эле чыгармачылыкка болгон шыгын сиз качан байкадыңыз? Кичинекей кезинде эле ошол тили чыга электе эле ошол тамгаларды айта албай эле, сөздөрдү сүйлөй албай жүргөн убакта эле ырларды жакшы оңосушу эле кыңгылдап жүрөрчү. Ошондо канча жашына туура келип калат? Канча жаштарында болуп калат? 2 жаш, 3 жаштарында, 2 жаштарында ошол убакта. Үйдө Yamaha бар менде. Анан ошондо ырдап калсам, келип баскылап жаныма отуруп алат. Кошулуп анан. Биринчи жолу ушул Садиктен бир жаттаган экен. Орусча. Ошону ал жактан эжекеси тапшырма берип, ушуну 9-майга ырдатыш керек депчи. Баягы карантин убагында болуп калган башкерлер бул. Ошондо ошол убакта болуп калдыбы?
алгач ушул Ямаха мен ошол ырларды ырдап бердим. Андан кийин соц тармактарга киргизип койгон болчумун. Анан соц тармактарга аябай баягы жолуккан кандай жакшы деген ырлар менен дагы чыга баштады. Ошол тараптан аябай колдоолор, комментарийлер көбөйүп кетти. Анан ырдатып көрсөтөмбү, бир жаштырып коюш керек экен деп анан КТРКда Баластан каналы, балдардын каналы, ошол бир майрамга, бир балдардын күнүнө барат, ошол бир жаштырып берле деп коюшу жолукса кандай жакшына. Биринчи ошол өзүнө жаштырып бердик. Андан кийин баягы жөн турбой тургун келбейт экен, кайра сурагандар көп болор, анан аркасынан жаштырып койрелчи, бул деле кызыгыбыз канчага чейин болот деп. Азыр жаштырып аткан убакыт көбөстөн. Адеми, жолуккан кандай жакшыны ырдап бересиң бизге? Ооба. Анда жолуккан кандай жакшы. Азаматсың. Адеми, ойлонуп кеттиңби? Эмнени ойлондуң? Эчтекени. Бирок ойлонуп кеттиң, Жок. Атам эле айтсам. Жолуксак кандай жакшы деп жагымдуу чыгарма болуп өттү Адемиден. Атаңдын ырларынан кайсы ырлар жагат сага, Адеми? Мага бүт эле ыр жагат. Баары жагат, Негизи эстрада ырчыларынанчы кимдер жагат? Башка ырчылардан. Башка ырчылардан Гүлназ Чыныбек кызы жагат. Дагы болсо Бейжан Темирханов жагат. Алар эмнеге алар жагат? Шаңдурдашат. Шаңдурдашат. Кечке кайгыра бербей, жакшы ырларды ырдашат экен алар, Ооба. Анан дагы көп ырлар эле жагат. Сен кандай ырларды ырдагың келет негизи? Менби? Костоп, анан сонун ырдагым. Сонун кылып, Азаматсың. Ишен мырза, Адеминин мүнөзү тууралуу сурагым келип атат. Баягыдан бери мындай ордунда тура албай эле бийлеп, үйдө мындан башка дагы бир кызыңыз бар, анын дагы мүнөзү ушундайбы? Үйдө ал мындан караганда чырыраак бейбеш. Чырыраак, кичинекей кезинде жоош эле акылуу болуп, тийбей, жөн нерселерге тийбейт болчу да. Ал азыр эмне болуп турса ошону баскылайт, бүт баарын неме кылат. Анан мүнөзү боюнча бул ак көңүл, боорукер, бүт нерсени байкап турат. Бир не то сүйлөп койдум же апасы менен экөөбүз бир не то сүйлөшүп ушан деп нерсени баштап калсам ортого келип калат. Ажырап кеткен. Орто ушундай негизи аябай байык сезимтал. Адем жөнүндө бир жакшы мисалы ыраазычылык сөздү мен Адем жакшы көрөм, ушундай деп бир нерсени жакшыны айтып берсең эле өзү эле ыйлай берет, өзү бир нерсе болуп толкунданып. Ушундай жагы бар. Боорукер аябай негизи. Боорукер. Бул айтып өткөн мүнөздөрүңүз кимге таандык? Сизге тартканбы же болбосо келинчегиңизге?
Кимге таандык эми? Сен кимге окшошсуң? Эмди апама анан сестренкама окшош. Экөөнө окшошсуң, Атаңын, апаңын мүнөз жөнүндө сурайынчы сенден. Кандай, апаң эмнеси жагат? Баары эле жагат. Баары эле жагат, сени эркелетет, Ооба. Сени кийиндирет, тамак берет. Ооба. Атаңчы? Атам деген мен биз жака садиктерге шашып калсам жетип келет да. Ошон үчүн. Заказ. Делап келет. Сени ким көбүрөөк урушат? Урушпайбы эч ким? Эчким урушпайт. Кимиз урушпайт, Эркелейсиң бирок сен. Эркелеп. Эркелеп эле урушканбыт. Азамат. Ошондой. Жакшы экен. Жакшы характер, жакшы мындай сезимтал, аябай. Биздин убакыт дагы аягына чыкканы калды, сизден чыгармак болсок болбойт. Ушул дүйнө кең дүйнө да кең дүйнө, денегеи тең дүйнө да тең дүйнө, тең болсо да буланам бирөөлөргө бирөөлөр, болуп жаткан жем дүйнө. Бирөө тартса маңгайгы, бирөө көрдү жыргалды, жаратканым барсың го, бул дүйнөнү барына тегип кылбаймын. Чындык дүйнө бар дүйнө да бар дүйнө, бирөөлөргө тар дүйнө да тар дүйнө, бакыт болгон адамга ушул дүйнө шан дүйнө, сүйгөнүнө жетпегенге чиркин дүйнө зар дүйнө. Күйүп күлүп ичи тарды көргөндө, көрсөм күйүп күлүп алам, жакшы адамды бир адам жер алдына кийип көргөндө. Тирүүлүктө адамдар, ай адамдар, алгаласын кадамдар, ай кадамдар, арабызда жок болсун ичи бузук арамдар, ач көз акмак, ач көз акмак, ач көз акмак сарамдар. Бакыт болсо көппөйлү, кайгы болсо чөкпөйлү, кагылайын адамзат, өмүр баратат, бул дүйнөдө көмүл канып өтпөйлү. Ушул дүйнө кең дүйнө да кең дүйнө. Эң сонун чыгарма өттү. Чыгармачылык ийгилик гана каалайбыз сизге. Чоң рахмат. Ушул ырды жаздырууга эмне түрткү болду? Негизи жаңылап чыктым деп атасызбы? Булар мага аябай жакты, негизи сөздөр укмуш экен. Чок Сатаев атабыз ошол убакта эле азыр бирөөгө зар, бирөөгө кор деген атпайбы. Азыркы учурда эле ошол учурда айтып койгон. Ошондо айтып койгон киши болгон экен. Анан мага аябай жакты, кайрыктар жакты, сөздөр жакты. Анан бул чыгарманы жаздырып калган түрткү болгон Мирлан Ниязов деген белгилүү күчтүү аранжер байкебиз бар. Ошол байкебиз менен көп иштешем.
башкар жаздырайын деп бардым эле ушу негизи студиясына. Анан ишендисиң ушуларды да ырдабайсыңбы, ушундай видео бармы, ушундай алып жасайлы деп. Баштап ыйламай экенин дагы себепчи болуп жазып калдык. Чоок Сатаев атабыздын баласы Кубаныч Сатаев байкебиз айткан экен, ишеңге ырдатып кое берели, анда концерт болот жакында деп. Анан ошол кишилердин себеби менен бул чыгарманы аткарып калдыңыз. Ушул жашоого келип, жашоодон кандай тарбия алдың деп ойлойсуз? Дагы деле тарбия ала атабыз го дейм, азыр деле алып жүрөт болушубуз керек. Эң чоң белгилеп өтүп, ушундай кылсам болот экен, мындай кылсам болбойт экен дей турган учурлар. Андай учурлар негизи билбейм, элдин агымы менен жашап атабыз азыр. Кээде ак, кээде кара. Кээде ушундай, постоянно ушундай кылам деш керек экени дагы бирок антпеш керек экени мен мурда айттым эле. Бат шаңдырларды көп ырдабайм мен ушундай деп жаңы ырдап баштаган ошентип эле да. Бирок элдин талабына сурап калса ырдабай койсоң да болбой калат экен деген себеп ушул жактан бир түштүк жергесинде алыс жака тойго бир жакшылык барып каласың, жанагы жайларда да ырдап атсаң дагы той деле коноктор деле ушундай айтат экен да. Бир шаңдаrak биленсе деп. Ошо мурда ырдабайм дедим эле да, азыр ырдап жүрөм. Ошон үчүн неме кылбайм, ушундай кылбайм такыр дебиш керек экен. Бүгүнкү көрсөтүүнүн акыркы суроолорунун бири болсун. Балдарды негизи эле ошол кыздарыңыз тарбиялап атасыз да. Эмнелерге көңүл буруш керек экен тарбиялоодо? Тарбиялоодо көбүнчө эле апасы тарбиялайт, мен көбүнчө эле көчөдө болуп калам. Анан баланын ар жагынан деп билбейм, анча деле ушундай бол деп көп деле какшап деле айтпайбыз. Көбүнчө апасында экен. Апасы менен, үйдө апасы менен калат анан. Бирок мен деле көп жүрөт. Экөөбүз билинбей эле балким мен өзүм билбей калаттым ушундай. Бирок сизге жакындай көрүнөт да, эмнече? Жакын экөөбүз. Мисалы балким жөнөкөй жерден атайын мен ушундай алып тарбиялайм деп неме андай кылбайм да. Балким мен жүрүшүм менен мен же кылбай деп турган жерден кылбай деп коем бир жерден. Ошол мен тарбиялап аткан болушум. Адеми, чоңойгондо ата-энеңе кандай кызмат кыласың? Атаңа, апаңа эмне алып бересиң? Каяктарга алып барасың? Дубайларга алып барам, Россияларга алып барам. Дүйнө жүзүн кыдырабыз да. Дүйнө жүзүн кыдыртасың, Дагы эмнелерди кыласың? Кандай кызматтарды? Аябай сонун кызматтарды кылам. Не десе ошолорду кылам да. Азыр атаң келди, бирок апаң келбей калды да. Биздин экранга айтып койбойсуңбу апаңа кандай жакшы көрөсүң? Апамды жакшы көрөм. Атам менен апамды мен жакшы көрөм. Азамат. Ушул бүгүн биздин көрсөтүүгө келип, жагымдуу маанай тартуулап бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан сиздерге эркин микрофон. Чоң рахмат сиздерге дагы эл менен көп бир ортодо байланыштырып турасыздар. Жалпы кыргыз элинде аманчылык болсун, жакшылыктар болсун. Дайым ушул жакшы интервьюларды алып, жакшылыкты кыргыз элине жеткизип жүрөбүздөр. Адемиге болсо чыгармачылык ийгилик өсүү каалайбыз, Адеме. Келечеги кең кыздардан болот. Рахмат силерге чакырганыңыздарга.